Күн сайын бакчадан же мектептен келген перзентиңизге кана балам, бүгүн эмнени үйрөндүң деген суроону бердиңизби? Баланын сезимтал калыптанышына багытталган маалыматтар Гений программасында. Саламатсыздарбы, урматтуу радио көрөрмандар. Сиздердин назарыңыздарда Гений программасы. Уктурууну мен Асылбек Жодонбеков алып бардым. Режиссер пультта Айдай Исмаилова. Биздин берүү Уруз Отунбаевдин Демилге Сыйлар коомдук фонду менен биринчи радионун биргелешкен долбоорунун негизинде ого чыгууда. Биз бүгүн жайлоо өнүгүү борборлорунун бул жылдагы өнүгүү багыттары тууралуу сөз кылабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Бүгүн бизден программада Кыргыз жайыты ассоциациясынын башкы директору Эгембердиев Абдымалик Абдыкарович келди. Саламатсызбы? Урматтуу радио көрөрмандар, андан тышкары ушул долбоордун аймактардагы ишке ашышы боюнча биз аймактагы биздин өнөктөштөр менен, ушул бала бакчаларды уюштуруучулар менен, тарбиячылар менен баарлашабыз. Бизден эфирден алыстабаңыздар. Анда Абдымалик ага алгач сизге суроо, ушул мына 2014 жылдардан бери ушул алгач ушул Кыргыз жайыт департаменти менен мына азыр сиздер менен дагы абдан мындай тыгыз иштешип атабыз. Биз сиздерди убарага салган жокпузбу? Жок, тескерисинче бул биздин жасап жаткан жумушубузга кошумча дагы бир дем болду десек болот. Анткени жайыт бул биринчи кезекте ушул биздин мал үчүн болсо, экинчи ошо малды караган биздин ошо кыргыз эли, биздин малчылар ошо бир эле жайлоодо элибиз малды эле айдап жүрбөстөн ал жерде албетте өзүнүн үй бүлөсү менен, бала чакасы менен барат. Эгерде биз ошол жайлоодогу биздин балдарыбыз, бөбөктөрүбүзгө бул ушул мына 3-жылы түзүлүп аткан шарт, бул ошо элибизге бир абдан сүймөктүү окуя болду да. Биз адегенде өзүңүз экөөбүз чогуу ошол студияда ошол идеяны көтөрүп чыкканда көпчүлүгү чочуган. Бул болобу, кандай могу шаарларда бала бакча уюштура албай атабыз, тоонун башында кайдагы жомокто айтасыңар дегенде. Кийин чындыгында көптөгөн ошо бакчаларга, жайлоолорго барганыбызда ошол жерде биринчи балдардын сүйүнүчү, экинчи ата энелердин сүйүнүчүн көргөнүбүздө биз дагы бул ишти эң туура баштаган экенбиз. Муну дагы колдошубуз керек, улантышыбыз керек экен деген баягы дем болду да. Ошонун натыйжасында мына бүгүн жакшы натыйжаларын көрүп жатабыз. Буга ошол жайыт комитеттери, айыл өкмөттөр дагы, жерлердеги билим берүү бөлүмдөрү, жалпы эле коомчулук жакшы көз карашта болуп, жакшы колдоп кетти. Рахмат. Анан мына азыр ушул өзгөчө албетте Абдымалик ага ушул иштин жылышында ушул жергиликтүү элдин колдоосу, туруктуулугун камсыз кылууда алардын аракеттери абдан жакшы экен. Мына азыр бизде Нарын шаарындагы номер 15 бала бакчанын башчысы Жанымгүл эже турат. Жанымгүл эже, эфирдесизби? Ооба. Саламатсызбы? Мына сиз эң алгачкы ушул Агахандын долбоору баштагандан бери эле ушул жайлоо бала бакчасын уюштуруп келатасыз. Акыркы жылдарда кандай өзгөчөлүктөр болуп атат? Кандай жетишкендиктерге жетип атасыз? Жанымгүл эже, ошондон баштасаңыз. Жакшы болот, рахмат. Бул негизи 15-чи бактылуу балдар бакчасы бул Нарын шаарында жайгашкан, Нарын облусу боюнча эң чоң бала бакчалардын бири. Анан биз ушул 2010 жылдары ушу Агахан проекти менен биринчи жолу ушу жайлоо шартында бала бакча деген долбоор аркылуу боз үй алып, анан ошону менен жайлоолорго чыгып келатабыз. Буюрса быйыл мына 6-жыл чыгып атабыз. Андан кийинки мезгилдерде ушул адегенде уюштуруу мезгилинде көп кыйынчылыктар болду, түшүнбөстүктөр болду. Деген эми шаардын бала бакчасы жайлоого эмне бар? Жайлоодо шаар ичинде өзүңүз айткандай шаар ичинде уюштура албаган бала бакчаны жайлоодо кантип болмок эле деген көз караштар болуп мындай көп колдоого алынган жок да биринчи мезгилдерде. Анан бирок биз болбой эле баягы өз күч аракетибиз менен, өз демилгелерибиз менен, Агахан фондунун колдоосу менен эптеп чыгып келаттык. Бирок акыркы жылдары мынакей былтыркы акыркы 3 жылдан бери эки тараптан колдоо болуп, Уруз Отунбаева демилгеси фонду кошулгандан бери да биздин иштерибиз илгериле десек жаңылышпайм. Анткени себеби деген эки тараптан колдоо болгондо бул материалдык жактан деле, моралдык жактан деле чоң эле өзгөчөлүктөр болду. Себеби деген жайлоого барганда биздин ишибиз жанданды. Мурун баягы балдарды окутуш керек деген көз карашта болсок, кийинчерээк биз ушу балдарды өнүгүү борборунда тарбиялаш керек
балдарды искусствого, кол эмгекке, мисалы үчүн жанагындай ар кандай бир балдардын өзүнүн жаңыдан өсүп келаткан талантын, чыгармачылыгын өнүктүрүүгө дагы биз чоң өбөлгө түзүп атабыз. Анткени себеби бул жерде эки тараптуу балдар барып атат да, 2 жаштан 7 жашка чейинки балдар бул мектепке даярдоо багытында жүрүп атса, ал эми 7 жаштан 12 жашка чейинки балдар бул жалаң ошо жанагындай чыгармачыл иштер менен алектенүү менен бул бала бакча баягы жайлоо шартындагы өнүгүү борбору өз максатына жетип келатат деп жакшы. мен айта алам. Балдар менен иштегениңиздер абдан жакшы. Анан Жанымгүл эже ошол жайыт колдонуучулардын, ошол малчылардын дагы пикири абдан маанилүү. Ата энелердин пикири кандай бул боюнча кызыгуусу? Ата энелердин пикири а дегенде баягы сүңгөс менен карап атышчу, булар эмне кылат болду экен депчи. Бирок баягы иш жандуу өткөндүктөн ар кандай мастер класстар ата энелер үчүн дагы, балдар үчүн дагы, коомчулук үчүн дагы болгон үчүн ата энелер азыр абдан мындай жакшы көз карашта деп ойлойм. Себеби ала кызыгуу менен особенно балдар анан ошо ата энелер бизди күтүп жатышат. Мынакей биз уже быйылкы жылы дагы буюрса жаңы эле уже Солтон Сары жайлоосундагы белдеген бөксө жайлоого барып кондук. Ата энелер аябай тим эле чыдамсыздык менен күтүп алып атышат. Кичине аба ырайы кичине жакшы болбогонуна байланыштуу кичине эретип атабыз. Атак буюрса иш башталды. Мына былтыркы жылы эң сонун иштер болду да. Канчалаган биз мастер класстарды өттүк. Анан эми ата энелер абдан ыраазы. Жанымгүл эже ушул мастер класс демекчи, ушул ата энелер үчүн дагы мастер класстардын өтө маанилүү. Себеп дегенде биздин ушул жайлоодогу өнүгүү борборлору жалаң гана балдарга арналбастан ошол ата энелерди дагы ар тараптуу өнүктүрүүгө, алардын педагогикалык сабатын ачууга багытталган. Бул багытта иштер алып барылып атабы? Албетте. Себеби деген ата энелер чындыгында жайлоодо баягы же телевизор болбосо, же бир ар кандай газета, журналдар болбосо, анан кийин балдарда ата энелерге деле маалымат жетишпей атканда, анан бул биздин жайлоо бала бакчанын бир артыкчылыгы биротоло көчмө китепканабызда кошо барып атпайбы? Андан тышкары ата энелерге да мастер класстар өтүлүп атпайбы? Мастер класстар ата энелерге абдан кызыгат экен, эң эле жакшы активдүү катышат. Биз ата энелерди чакыртпай эле баланча күнү мастер класс болот деп койсок эле өздөрү эле келип атышат да. Анан мындай активдүү катышып, ойлорун айтышып, биз берген тапшырмаларды аткарышып, булар үчүн өтө кызыктуу болуп атат да. Рахмат. Жанымгүл эже, ишиңизге ийгилик болсун. Мына Абдымалик агай көрдүңүз, эң алгачкы жылдардан баштап чыгып аткан ушул Жанымгүл эже менен маек болду. Анан сиз жакында эле мына республиканын аймактарын кыдырып келдиңиз. Ушул жайыт комитеттерге жергиликтүү алардын пикири кандай болуп атат? Бул эжеке айткандай чын эле бир эле жайыт комитеттин жетекчилери эмес, ушул бүт жайыт пайдалануучулар тарабынан да бул колдоого алынып атпайбы? Анан биз жакында мына Арестин жетекчилери менен түштүк регионду кыдырып келдик. Ошол жерде дагы мына Кара Суу районунда болгонубузда ошол Мады жайыт комитети Жунус Исмаилов ошол өзүнүн иштери менен биргеликте ошол жайлоо бала бакчасы жөнүндө абдан жакшы маалымат берди. Бүт ошондо жайыт комитеттер, анан ушу бакчаны уюштурган тарбиячы эжекелер да келген экен. Алар дагы абдан кызыгып, көптөгөн суроолорду беришти. Ушу негизги көп жайыт комитеттеринин көпчүлүк бөлүктөрү бул жакшы демилгени кызуу колдоп атат да. Абдан жакшы. Анда азыр эфирде Борис эже бар, Жалал Абад шаарындагы педагогикалык окуу жайдын жетекчиси. Борис эже өзгөчө ушул Жалал Абад областында мастер класстарды өтүүдө абдан бир жакшы өзүнүн ишбердүүлүктөрүн педагогдору менен, ушул адистери менен иш алып барып атат. Борис эже, сиз эфирде бизди угуп атасызбы? Ооба. Саламатсызбы? Быйыл мына Жалал Абад областында кандай бир жаңылыктар, кандай өзгөчөлүктөр бар эже? Быйыл Жалал Абад областында жайлоо садиктердин саны көбөйдү. Былтыр область боюнча 6 болсо, азыр 11 садик даяр турат. Ушул күн ачылса 1-инен баштап ишти баштайбыз деп. Анан былтыркыга караганда быйыл демилгелүү топтор көбүрөөк болуп, балдар бакчасы өздөрүнө шефке алышып, ошол айылдын балдар бакчасы, шаардын балдар бакчасы партнер бололу деп жетекчилери өздөрү чуркап жүрүшөт. Анан бул жылдын дагы өзгөчөлүгү албетте биздин 2 жылдан берки тажрыйбабыз көрсөттү. Айрым жерде да мына жогорку Жанымгүл эже айткандай бала бакчалар менен мындай тыгыз стационардык бала бакчалар менен кызматташып атсак, айрым жерлерде ушул мүмкүн болушунча ушул педагогдордун жетишинче камсыз кылынып келген. Анан быйылкы жылдан баштап ошол биздин жанагы берген окуу куралдары, канцеляриялык товарлар мындай толук
толук кандуу колдонушу үчүн биз ушул айылдагы бала бакчага мындай бекитип атабыз. Себеп дегенде кыш айларында, жаз айларында ушул берилген материалдар берки айылдагы бакчаларда урунуш үчүн. Анан сиз ушул Токтогул районунда былтыркы бир жакшы бир тажрыйба жөнүндө айттыңыз эле, ошол жөнүндө эске салып кетсеңиз. Былтыр Токтогул районунда 2 жайлоо балдар бакчасы болгон. Ал жерде негизинен 2 жаштан баштап 14-16 жашка чейинки балдар да кызыгып келип атышкан да. Анан ошол түрдүү мастер-класстарды көрүп, түрдүү жомокчулар барып, түрдүү мындай биздин окуу жайдан барып, мастер-класстарды өтүп, анан бир мазмундарды, бир табылгаларды берген экенбиз. Былтыркы окуу жылындагы жанагы республикалык кароо сынакта ошо бизге катышкан бала манас айтып, ролдорду ролдоштуруп биринчи орунду алыптыр. Анан атасы апалар айтып атышпайбы, ушу жайлоодогу балдар бакчасы аябай жардам берди. Себеби жайы менен ушундай бир өнүгүү борборунда болуп, түрдүү нерселерди көрүп, балдарыбыз өнүктү, өстү деп тарбиячы да айтып атат, Динара. Ошол менин балдарымдан аябагандай көп мектепте түрдүү мындай класстан сырткаркы иштерге активдүү катышкандар көп болуп атат. Абдан жакшы. Барис эже, ушул мастер-класс деп атасыз. Быйыл мында ушул Жалал Абад областы боюнча кандай мастер-класстар пландалып жатат? Быйыл мастер-класстар негизинен биздин Жалал Абад мамлекеттик университетинен 4 топ чыкты. Педагогикалык коллежден 2 топ чыкты. Андан башка райондогу балдар чыгармачыл үйүнөн, жанагы Центр семейный медицина деген ден соолук борборлору. Ден соолук борборлорунан, ошондой эле жанагы даже ички иштер министрлиги эмелеринен, бөлүмдөрүнөн дагы мастер-класстар чыгып атышат. Муну эми демек ар бир өзүнүн тармактары боюнча ошол балдарга, ата-энелерге маалыматтарды беришет, Абдан жакшы экен. Ата-энелерден да быйыл көбүрөөк тарталы деп атабыз. Абдан жакшы, абдан жакшы. Барис эже, ишиңиздерге ийгилик болсун. Мына Абдымалик агай, айтсаңыз, ушул эле мезгилде айрым жайыт комитеттери, мына 450ден ашык жайыт комитеттер бар. Быйыл ошол албетте 100дөн ашып атабыз саныбыз. Анан бизге эми сандык көрсөткүчтөрдүн көп деле зарыл эмес. Биз сапаттык көрсөткүчтөргө чыгышыбыз керек да. Ошол эле мезгилде айрым жайыт комитеттер мындай каражат табууда кыйналып калат да. Мунун кандай бир жолдору бар деп ойлойсуз? Каражат маселесинен дагы кыйынчылыктар бар, жайыт комитеттер бар. Ошол учурда жанагы баардык жерде уюштурулбай жатканы баягы бир чоң жайлоолордо көп малчылар барган жерлерде бул жакшы натыйжасын берип атат. Анан кээ бир жерлерде 1ден 2ден отурган жерлерде бул анан алыс, бири-бирине алыс болуп калган жерлерде бул кыйынчылык болот экен. Эми жанагы бизде ушул текшерүүчү органдар дагы көп болуп атат да. Бул өзү мунун максаты, тилеги бул абдан жакшы. Анан жайыт комитеттер өздөрүнүн жанагы ушу элден эле чогулган каражаттын бир бөлүгүн ошого жумшап жатат да. Анан силер буну максатсыз пайдаланып атасыңар деген дагы шылтоолор менен текшерүүчү органдар бир топ жайыт комитеттерин кыйнап койгон учурлар да бар. Ошондуктан баягы жыл башында эле алар өздөрүнүн бюджеттерине киргизип, айылдык кеңештин сессияларында бекитип, анан ошол боюнча мындай чыгымдар иш алып барса туура болот. Анан кээде баягы убагында бул документтерди тууралап жасай албай калып, кийин кыйынчылыкка дуушар болуп, анан мындай көңүлдөрү калып калгандар да бар. Албетте ушул нерсени, ушул маселени биз жайыт комитеттер менен иш алып барышыбыз керек. Абдан сонун агай. Ушул негизи демек жылдын башында демек айылдык кеңештин депутаттарынын чечими чыгарып алса жеңил болот. Андан тышкары дагы бир өтө маанилүү маселе, ушул айрым учурларда жанагындай бул жайыт колдонуучулардан, ошол малчылардын балдарына кетип атат да жумшалат. Бул фондко же болбосо башка бир жерге жардам берген жок. Ошол жайыт колдонуучулардын балдарына кам көрүү. Албетте бул анан баягы ушул жайыт комитеттер, жайыт пайдалануучулар астында отчет берип атканда дагы бул алардын иштеринин жакшы жагы катары көрсөтүлүп атат да. Мына ошол айтып, мына бала бакча уюштурдук, буга мынча малчылардын балдары тартылды, моундай натыйжага жетиштик. Жана эжекелер айтып аткандай, ошол конкурстарда ийгиликке жетишип аткандыгы баары ага бир эле ошол баланын ата-энеси эмес, баарыбыз сүйүнүшүбүз керек. Ушундай жакшы иштерди көбүрөөк жасасак, ошол жерде бир жакшы тарбия алып, жакшы ийгиликке жетсе, бул биздин жакшы натыйжа деп айтышат. Абдан сонун. Анда эмесе биздин телефон байланышта Базар Коргондун Кызыл Үңкүр айылынын Наристе балдар бакчасынын башчысы турат. Дилбир эже, сиз байланыштасызбы?
Байланыштамын угуп атам. Мына Дилбар эже быйыл ушул Кызыл Үңкүр айыл округуна караштуу ошол бала бакчанын башчысы. Бул округтун дагы мындай өзгөчө эмеси бар да. Дилбар эже, сиз быйыл жайлоо бала бакчасын кантип ачып калдыңыз? Кыскача ошону айтып берсеңиз. Биз ушу жайлоо балдар бакчасын үн алгыдан угуп ушундай жетти, аябай кызыкчубуз. Кантип кайдан уюштурсак деп. Мен өзүм да кызыгып жүрдүм эле. Биздин башкы себепчибиздин Ата Энелер кеңешинин төрайымы Темирова Керези эже болду. Бул эже Өзгөн районунда Карашор айылына барып өз көзү менен көрүп ушу жайлоо балдар бакчасына ичине кирип таанышып жакындан аябай кызыгып келиптир. Келип ушу өз атайын келип мага сунуш кылды. Кызым, ушул жайлоо балдар бакчасы бизге ыңгайлуу. Бизде тоодо жайыт комитеттери бар, айыл өкмөтүбүз, ата энелер колдойт, балдарыбыздын да саны жакшы, өзүбүздүн эле айылдык тургундар, башка айыл өкмөттөн келген малчылар бар. Ушул жайлоо балдар бакчасын уюштурбайсыңбы, сен ушунча жылдан бери иштеп, балдар менен иштеп, иштин тажрыйбасы. Демек, сиздин ошол жайлоо бала бакчасын уюштурууда ошол ата энелер комитетинин төрагасы Керези эженин абдан өзүнүн чоң салымы болду, Демек, бул абдан сонун нерсе. Демек, ата энелер ошону көрүп келип, ошол Карашордогу, Өзгөндөгү жайлоону көрүп келип, өзү ошол кам көргөн. Ата энелерден кандай жардамдар болду? Ата энелер жардамдар болдубу? Ата энелерден боз үй берди. Боз үй менен ушу Керезиге ушу ата энелерди уюштуруп боз үй берип, айыл өкмөтүбүз транспорт каражаты менен камсыздап бизди апарып кондурган. Дагы бир өзүбүздүн районубуздун акими Талайбек Анарбаевич 6 канаттуу аябай жылуу кийизден жасалган боз үйүн берди жакында. Аябай сүйүнүп атам. Демек, сиздер азыр жайлоо бала бакчасы 2 боз үйүңүздөр бар, туурабы? 2 боз үй менен камсыз болдум. Анан албетте ушул балдар менен иштөөдө эмнеге басым жасап атасыздар, Дилбар эже? Ошол канча бала келип атат сиздин бала бакчаңызга азыр? Азыр 25 бала. Аба ырайынын кескин өзгөрүшүнөн аябай бизде айылыбыздан 35 километр алыстыкта, тоодо аябай күндүркөс эле жамгыр жаай берет бизде. Ошондо жакынкы чатырлардан келген эле 25 баладан ашып атат. Дагы алыста малчы койчулар, башка айыл өкмөттүн дагы тургундары көчүп барып атат. Ошолордун балдары дагы ата энелерди аябай кызыгууда. Алардан келсе бир 30-дан 40-тан деле ашчудай балдарыбыз. Абдан жакшы. Дилбар эже, ишиңиздерге ийгилик болсун. Мына Абдымалик агай жогоруда Дилбар эже айтып кеткендей, мындай ата энелердин да кызыгуусу абдан байкалды да. Албетте сиздерден анан кийин албетте жергиликтүү жайыт комитеттери менен тыгыз иштеп атпайсыздар сиздер, Кыргыз жайыты бирикмеси. Анан ушул эле учурда балким ушул Кыргыз жайыты ассоциациясынын бирикмесинде жанагындай аймактагы кыргыз жайыттардын уставына балким эгерде кийинирээк мындай башка органдардан, текшерүү органдарынан суроо болуш үчүн балким бул кароо жагы, киргизүү жагы балким карашка мүмкүнбү? Мүмкүн. Азыр биз ушул жайыт пайдалануучулар бирикмесинин жаңы уставынын жаңы редакциясын даярдадык да. Ошого сунуш катары муну киргизип койсок дагы болот. Себеби бул эч мыйзамга каршы келе турган маселеси жок да. Муну сөзсүз караштырабыз. Демек, болочокто жайлоо бала бакчасы же болбосо жайлоо өнүгүү борборлору жайыт комитеттеринин уставына кириши мүмкүн экен. Уставына кирсе болот. Ошол жерде жана жайыт пайдалануучулардын балдарын тарбия жагына деп туруп киргизсек болот. Балдарды ошол эле мезгилде алардын өздөрүн да кандай? Бул абдан туура. Мына биз жакында барганда ошол айтышты да, бир эле биз балдарды карабастан ошол жерде ата энелер чогулуп алып туруп, өзүнчө ыргесе уюштуруп, бир жакшы иш чараларды уюштуруп, өзүнчө бир майрам катары уюштуруп, маданий борбор катары уюштуруп атканы абдан бул адам баары сүйүнө турган көрүнүш да. Абдан жакшы. Мына бизден азыр Талас областында дагы абдан активдүү эжекебиз бар. Кымбат эже, сиз байланыштасызбы? Байланышам. Кымбат эже, мына сиз былтыр өзүңүздүн демилгеңиз менен ушул Каракол жайлоосунда, Талас районуна караштуу Каракол жайлоосунда бала бакча ачтыңыз эле. Быйылкы сиздин пландарыңыз кандай? Саламатсыздарбы, угармандар. Мен Байматова Кымбат, Талас областында жашайм, Талас районунда. Былтыр Ак Сыйнат деп аталган жайлоо бала бакчасын ачкам. Ал жакшы иштеп, мен башкача кылып 3 сааттык программаны ата энелер менен бирдикте иштөө менен 6 саатка узартып, 3 саатты ата энелери өздөрү тамактарын берип 6 саатка узартканбыз. Бирок аябай жакшы болот экен. Азыр эми ошол эле демилге менен быйыл Суу Самыр жайлоосунда 2 бала бакча ачып жатам. Кудай буйруса, аларда дагы ушундай программа менен иштетип керек болсо,
ушул шаардык балдарды тартып ушу жайлоолоргочу ысыктын күнү жайлоонун жашоосун, жайлоодогу ат минген кандай болот, жайлоодогу малдардын аттары эмне дегендей кылып билдире турган менин келечектеги планым, эгерде ушул программа ишке ашып кетсе, жайлоо бала бакчасы эмес, жайлоо лагерлерин уюштурсакпы деп сунуштама киргизет элем да. Албетте. Демек ошол түнөп, тамак аш жанагындай тазалык маселесин чечип алып туруп, демек мындай лагерь уюштурганга планыңыз бар экен быйыл, туурабы? Ошо быйыл ошондой планым бар. Азыр Кудай буйруса быйыл Кудайдын күнү да эми кечирээк болуп калды, жаңы ачылып атыр. Чөптөйүнө жамгырбай элдин баары көрдү. Эми бирок жайлоолор күлүп турда сонун болуп, Кудай буйруса эми иштеп баштадык. Анан кымбат эже дагы бир маанилүү маселе, албетте сиздердин жанагындай аракетиңиздер аябай маанилүү. Мындай балдардын алгач келгенден баштап анан ушул жайлоо өнүгүү борборун аяктагандан кийинки бир көрсөткүчтөрүн сиздер мындай байкап атасыздарбы, көзөмөлдөп атасыздарбы? Кандай бир өзгөрүү бар балдарда, өнүгүү барбы? Ооба. Мисалы үчүн эң башталганда былтыр колдору беттери кесилип балдар үйлөрүнөн ата энесинен бөлүнбөгөн кичинекей балдар чырылдап ыйлап, ата энелерин кыйнап жандарына отургузуп атып келген. Аягында өздөрү эле эшек минип, тай минип, өздөрү эле келип калчу болду. Бул бир чети таптаза балдар. Үйүнө барганда ата энелерин шаштырып, мен ак көйнөгүмдү, ак футболкамды жууп кой, мен эртең садикке барам дегендей баардыгын ошентип ата энелер сүйүнүп атат. Демек бул канча болсо да балдарга тарбия жагынан, эс алуу жагынан аябай жардам берет деп ойлойм да. Анан быйылкы жылдын дагы бир кошумча планы, быйыл кол өнөрчүлөр мастер-класс көрсөтүп, балдарга кийиз буюмду жасаганды баардык Кыргызстан боюнча кыдырып чыксак дагы ошону уюштуралы деп кол өнөрчүлөр кеңеши уюштурдук. Кудай буйруса мастер-класс көрсөтүп, ар бир жайлоо бала бакчасында жана китеп салган баштыкчаларды дайындап берип, Окутуучуларды өтө маанилүү. Демек биз баягы үйлөрдө, китепканаларда мындай китеп текчелер турса, биз ушул жайлоо бала бакчаларында жанагындай өзүбүздүн канцеляриялык товарларыбызды, китептерди сактоочу кутуучулардын мастер-класстарын өткөзөт, туурабы? Кутуучулар демеде баягы илгери аяк кап деп койчу. Идиш аяк салып, биз аяк кап эмес, ошо китеп каптарды баштап атырбыз да. Ошол жөнөлүүлөрдү немете эле коробкаларга салып, арга череге керегенин башына илип койбой, ар бири өзү ат аталган баштыкчаларда турса деп Абдан сонун. атабыз да. Ишиңиздерге ийгилик болсун. Кымбат эже, дагы сиздер менен байланышабыз. Анда эмесе мына Абдымалик агай мындай абдан бир жакшы жөрөлгө ушу байкап атабыз. Туруктуулукка кеткен жолдо ушул жерлерде өзүңүздөр көргөндөй мындай ата энелер дагы, уюштуруучулар дагы мындай жаңы демилгелерди, жаңы бир идеяларды чыгарып, өздөрү мындай улантып кетип атышат да. Туура, бул мына эжекебиз дагы айтты, кийинки учурда бир эле жайыт комитеттер эмес, жеке атуулдар өздөрүнүн эсебинен ушундай уюштуруп аткандар көбөйүп атат. Анан мына дагы бир жакшы көрүнүш, ушул жана Кара Суу районунда Маада жайыт комитетинде жайында уюшулганда, мына экөөбүз барып көрбөдүк беле, ата энелердин сүйүнүчү кийин ушул баягы күзүндө балдарды таркатып атканда демилге кылып туруп, жок муну улантышыбыз керек деп туруп, баягы айылга жаккага түшүп туруп, айылдагы бир бош үйдү алып туруп, бул кышы менен ошол жайыт бала бакчасын улантып кеткени бул эң сонун көрүнүш. Мындай көрүнүштү колдоого ала турган жакшы демилге. Баягы мамлекетти, сырткы донорлорду күтүп отурбастан өздөрүнүн демилгеси менен ошол айылдагы бош үйдү алып туруп, баягы тарбиячыга айлыктык уюштурушуп берип, ушу кышы менен дагы иштеген, уланып кетти да. Демек ата энелердин ошол балдардын тарбиясына билимдүү өздөрү кызыгып, анын жакшы жагына ишенгендигин далил да бул. Абдан жакшы. Анда бизде ушул Нарын областынан Нарын областтык Кыргыз Республикасынын Нарын областындагы өкүлчүлүгүнүн социалдык өнүктүрүү бөлүмүнүн баш катиси Жолдошова Салия бизде байланышта турат. Салия, байланыштасызбы? Саламатсыздарбы? Мына Салия эже ушул Нарын областы башка аймактардан өзгөчөлөнүп, эң көп мына жайлоо өнүгүү борборлорун ачып турасыздар. Быйылкы жылы Нарын областындагы жайлоо бала бакчаларынын саны канчага жетти? Асылбек, туура айтып атасыз. Ошо бизде жыл сайын эле башка облустарга салыштырмалуу жайлоо бала бакчасынын саны көп болуп жүрөт. Бул биздин жаратылыш шартыбызга дагы байланыштуу болсо керек деп ойлоймун да мен. Себеп дегенде өзүңүз билесиз, бизде көбүнчө жайлоолор көп, эл дагы ошол жака көп чыгат. Былтыр биз 27-ни ачсак, быйыл 47 болуп турат жайлоо бала бакчанын саны. 47 болгондо дагы ак талаадан аябай быйыл активдүүлүктү көрсөтүп атышат. Себеп дегенде ар бир айыл өкмөтү өзүнчө
бала бакча, жайлоо бала бакчасын ачып чыгып атышат да. Анан бул жерде дагы бир өзгөчөлүк болуп атат. Асылбек, мен сизге анан теле радио угуучуларга айтып коеюн. Тоголок малда айыл өкмөтү жылда эле активдүүлүгүн көрсөтүп сомкулга чыгып жүрбөйбү? ооба. Ошолор Сары Жыгач жайлоосуна чыгып, жанагы Роза Исаковнанын демилгеси менен ачылган фонддун жардамы менен ачылгандан кийин азыр андан ары кетип атышат да. Ошол жайлоо бала бакчасын жайкы балдарды эс алуучу лагерь катары пайдаланууну көздөп атышат. Абдан жакшы. Анан жергиликтүү бийликтен колдоолор барбы? Салежа элден, жергиликтүү бийликтен кандай колдоолор бар? Эң негизгиси жергиликтүү бийлик колдоп атат. Рай администрация өзү башында туруп атат, айыл өкмөтү өзү башында туруп атат. Немесин чечип беришти, имаратын чечип беришти, жерин чечип беришти. Жайлоо бала бакчасы ачыла турган жерлерге бүт эмерек жабдууларды мындай жеткирип коюп атышат. Мына биринен баштап ачылат деп. Абдан жакшы. Албетте жанагындай сандык көрсөткүчкө жеткенибиз бул биздин негизги бир жетишкендигибиз. Анан абдан маанилүү маселе бул сапаттык көрсөткүчтөр. Ушул сапатын арттыруу багытында быйыл кандай иштерди алып барып атасыздар Салежа? Сапатын арттыруу багытында негизи сан менен эсептелбейт да баардык нерсе. Сапат быйыл көбүнчө мастер класстарды өткөргөн атышат. Көбүнчө мастер класстар. Биз азыр графиктерин бүт алып тактап койдук. Облустун, райондун, анан айыл өкмөтүнүн деңгээлинде кандай мекемелер болсо, эгер балдарга тиешелүү, ошолордун баардыгы тартылып атат да бул иш-чарага. Допустар тартылып атат. Ал жерде кружокторду барып өткөрүшөт. Кино тартылып атат. Алар кинону эме кылышат, көрсөтүшөт. Театрдын артисттери тартылып атат. Себеп дегенде алар барып, алар эме кылышат да, курчак театрларын көрсөтүшөт. Тартылып атат. Андан кийин көбүнчө жанагы кол өнөрчүлөр, аялдар кеңештери тартылып атат, уздарды тартып атабыз. Себеп дегенде жайлоодо жүргөн кыздарга жанагы анык жайлоодо дагы жүүн, тиги кийиз оокаттарын жасай турган материалдардын, сырьёолордун баардыгы жайлоодо. Балдардын, ата энелердин билгичтиктерин арттыруу боюнча иш-чаралар алып барасыздар. Университет менен кошо былтыр мастер класстар өткөнүн сиздер да билесиздер да. Быйыл болсо ата энелер үчүн деп туруп, аталар үчүн деп туруп да мастер класстарды өткөрүп атышат. Абдан жакшы. Салежа, ишиңиздерге ийгилик болсун. Урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз ушул жайлоодогу өнүгүү борборлорунун өнүгүү багыттарын талкууладык. Бизге аймактардан ошол жайлоону активдүү уюштуруп аткан агайлар, эжекелер бизге көмөктөш болду. Андан тышкары Кыргыз жайыт ассоциациясынын башкы директору Эгембердиев Абдымалик Абдыкарович катышты. Берүүнү мен Асылбек Жодонбеков алып бардым. Режиссерлик пультта Айдай Исмаилова иштеди. Кийинки эфирден жолугушканча сак саламатта туруңуздар. Жергиликтүү жана чет элдик көрүнүктүү саясатчылар, ишкерлер, экономисттер, коомдук ишмерлер, жазуучулар, маданият жана спорт чеберлерин биринчи радионун түз эфиринен уга аласыздар. Бишкек жана Чүй FM 104.1, Ошто FM 107, Таласта FM 102, Баткенде FM 104.2, Жалалабад FM 104.7, Нарын FM 105, Ысыкөлдө FM 102.4. Электрондук дарек биринчи радио КТРК Чекит KG. Өлкө аймагындагы диний коопсуздук, калк арасындагы диний сабаттуулук, экстремизм, терроризм коркунучтарын алдын алуу маселелери биринчи радионун Дин жана коом программасында ар аптанын жума күндөрү өлкөдөгү диний кырдаалга сереп салып, талдоо жүргүзөбүз. Мамлекеттүүлүгүбүздүн жана элибиздин биримдигин бекемдөөгө ар бирибиз салымыбызды кошолу. Мен мекеним үчүн эмне кылдым? Өлкөнү өнүктүрүүгө кандай жардам бере алам? Бул суроолор ар бирибиздин жүрөгүбүздөн өтүп, жан дүйнөбүздө орун алсын. Жаңы Кыргызстандын курулушуна жапа тырмак шарт түзөлү. Мекеним Кыргызстан. Биринчи радиодо. Сизди суроолор түшөлтөбү? Сурооңузга ыкчам аралыкта жооп алууну каалайсызбы? Алып сатуу кызматыңызды жеңилдетүүгө да болот. Күндөлүк турмушта сизди түшөлткөн бардык суроо маселе боюнча бизге кайрылыңыз. Радио Күзөт күн сайын 9-дан 6-га чейин сунуш, пикир, каалоолорду же суроолорду кабыл алат. Байланыш телефону 39 15 66. Радио Күзөт сурооңузга тез жардам.